Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Hurmatlı cemaat, hurmatlı mu'min musulman bir tuğanдар. Allah Taala tutup жатқан оразаңыздарды қабыл қылсын. Жана оқып жатқан түнгі ибадаттарыңыздарды, намаздарыңыздарды, таравих намаздарыңыздарды Аллах Таала қабыл болған ибадаттардың қатарына қошқан болсын. Оразаны бұзуучу маселелер туралы, иштер туралы айтып келе жатқанбыз. Мынау ушул туралы дагы сабагыбызды улантабыз. Ораза туралы биринчи мына атайлап кусуу оразаны бузат. Ибн Кудама рахимахулла айтат, ким атайлап кусса, ага Рамазан айынын оразасын, казасын тутуусу важип деп айтат. Анткени ошол кусуу менен, атайлап кусуу менен ораза бузулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман истака ва хуа саимун", ким ораза болуп туруп куса турган болсо, фа алейхил каза, ага каза важип. Ман зараху кайу фа лейса алейхил каза. Мындайча айтканда, ким атайлап куса турган болсо, же колуну оозуна тыгып, же ошол бир аракеттерди жасап куса турган болсо атайлап, мында ораза бузулат, ага каза важип болот. Эгер ким ошол өзүнүн кускусун кармай албай, үстөн болуп кусуп жиберген болсо, өзүн кармай албай, ага каза важип эмес дейт. Хаттаби рахимахулла айтат, алымдардын арасында бул тууралуу бир талаш маселени билбеймин дейт. Кусуу тууралуу баарысы ижма, ким атайлап куса турган болсо оразасы бузулары тууралуу. Ибн Мунзир рахимахулла айткан, ким атайлап кусса, анын оразасы бузулуусу бул ижмага көрө дейт. Бардык ошол алымдардын, мусулмандардын, ошол алымдардын жалпы ортоктош ошол бир пикирине көрө дейт. Эгер аз өлчөмдө кан чыкса, же бир саруу суу чыкса, же балгам чыкса, же какырык чыкса, муну менен не ораза бузулбайт. Өзүн токтото албай кусуп жиберген болсо, анда ахли илимдердин ошол бир келишимине, бир пикирине көрө ораза бузулбайт. Кусунду аз болсун, эми ошол көп болсун. Эми ошол мындайча айтканда атайлап куса турган болсо оразасын бузулат деп айтты. Эми атайлап куспаса, анда оразасы бузулбайт экен. Эми жана тиштин арасынан чыккан канда оразаны бузулайт, аны жутпоо керек, жакшысы ошол түкүрүү керек, жерге таштоо керек. Абу Дардадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам qa афтар дейт. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кусту, кийин ошол оозу ачылды дейт. Мындайча айтканда оразасы ачып алды, оразасын кусуп деген ушул хадис келген. Биринчи хадиске караганда ушул хадис Абу Дарда радиаллаху анхудан келген, бул хадис сахих хадис. Ораза дагы бир эми кусуу тууралуу билип алыңыздар. Эми экинчи оразаны буза турган дагы бир иштердин бири, ниет кете турган болсо дагы ораза бузулат. Иннамал амалу бин ният, амалдар ниетке жараша дейт. Ким ошол жүрөгүндө турган ниетинде оозумду ачтым мен деп оразасын ача турган болсо, оразасы бузулат. Мына ошондуктан ниет ибадаттын негизги ошол рукуну болуп саналат. Андан кийинкиси исламдан кайтуу. Бирөө ислам ораза тутуп жаткан эле бирөө азгырып, ошол башка динге кирип кетти. Исламдан чыгып кетти, мусулманчылыктан чыгып кетти. Оразасы бузулат. Алымдардын ортосунда бул тууралуу хилаф жок, мындайча айтканда талаш тартыш маселе жок. Бардык алымдар бир ооз сөз менен бир пикирине көрө, ким динден чыга турган болсо, оразасы бузулат деп бир келишимге келишкен. Оразасы бузулат экен. Же бир капырлык сөздү айтсын, же ошол бир динди мыскылдаган болсун, диндин үстүнө күлсүн, мындай бир иш аракеттерди, капырлык иш аракеттерин жасаган болсо, ал динден чыгат да оразасы бузулат. Эми андан кийинки дагы бир маселе мурунга тамызылган дары. Мурунга тамызылган дары дагы оразаны бузат. Эми бул тууралысында алымдар ортосунда ошол бул туурасында алымдар ортосунда кичине сөз бар. Эми мынол мурунга тамызылган дары, бул мурун түздөн түз ашказанга ошол жол болгондуктан мурунга тамызылган дарылардын баарысы жалпысынан оразаны бузат. Эми кулакка, көзгө тамызылган дарылар оразаны бузбайт. Эч качан бул ашказанга бул тараптан не бир канал, бир жол жок. Эми Хасан айткан экен, эгер тамызылган дары тамакка жетпесе, кээ бир алымдар айтат, тамакка жетпесе зыяны жок дейт. Ошол мурундун ичинин өзүндө кала турган болсо, анда ораза бузулбайт.
Бирок ошол тамызылган дары тамакка ачышып, ошол жете турган болсо, анда орозону бузулат дейт аламдар. Мына ошондуктан мындай маселелерди ифтардан кийинкиге калтырганга жакшы. Ошондуктан көпчүлүк алымдар ошол мурунга тамызылган дарыны бузат деп айтышат. Эми сактанган жакшы, эмне болсо дагы. Бирок тамакка жетпесе кээ бир алымдар айтат. Жок, бузулбайт деп айтат. Эми буга далил ан лакита ибн Сабира радияллаху анху кал. Лакита ибн Сабирадан келет экен, бул сахаба айтат: "Култу я Расулуллах, мен ошол Аллахтын элчисине айттым. О Аллахтын элчиси, ахбирни анил уду. Мага дарат тууралуу кабар бериң деп айттым. Намазга алынган дарат бар го, ошол тууралуу кабар бериң деп айттым. Кала асбигл уду, даратты жакшылап ал. Ошол дене мүчөлөрүңө даратта жуулчу дене мүчөлөрдү жакшылап жуу, суу жетсин деген асбиг деген ошол. Ва халлил байна насаби, ошол бармактарыңдын арасына хилала кыл, сууну жеткир. Ва балиг фил истиншак, жана мурунга сууну тартканда жакшы, жеткиликтүү тарт дейт. Эми кызарып тура турган даражада эмес, жеткиликтүү тарт дейт. Мындайча айтканда мурунга сууну тарт дейт. Илля ан такуна саиман, бирок орозо болсоң этият кыл дейт. Орозодо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мурунга сууну каттуу тартуудан кайтарды. Мына ушул хадиске көрө кээ бир алымдар мурунга тамызылган дары ушул хадистин негизинде орозону бузат деп айтышат. Кээ бир алымдар тамакка жетпесе зыяны жок деп айтышат. Эмне болсо дагы сактанган жакшы. Эми тиш арасындагы калдыктарды чыгарууга мүмкүнчүлүгү болбой, сөйлөгөнө, түкүрөгөнө кошуп жутуп жиберген болсо, эч кандай таасиры жок, эгер атайлап кылбаган болсо. Ибн Мунзир буга ижманы дагы келтирген экен. Эми жана дагы бир орозону бузбай турган дагы бир иштердин бири тамактын даамын көрө турган болсо. Тамактын даамдап көрө турган болсо дагы эч кандай орозону бузбайт, бирок этият шарт. Этият кылуу керек, кайран жерге түпүрүү керек. Тамактын даамын айрыкча аялдар ошол ифтарлыкка тамак даярдаганда тамактарын тузуну көрсө боло берет. Дагы бир маселени айта турган болсок, орозо туткан кишинин маанисинин чыгуусу. Эркектен канча чыгат? Мани чыгат, мади чыгат, вади чыгат. Мани чыккан кезде гусул важип болот. Вади, мадиде дарат алуу важип болот. Ошол аврат мүчөсүн жууп койсо жетиштүү. Эми мани бул шахват менен турган жеринен атырылып киши бошонуп калат. Ошол белинен атырылып турган жеринен атырылып чыгат. Муну мани деп коет. Ушул манинин чыгуусу орозо бузат. Эми кандай эми? Истимна деп коет. Бул эми жакшы иш эмес. Орозонун күндүз күнү кимдир бирөө ошол кандай жерин эми ачык айта турган болсок, ошол колу менен манисини чыгара турган болсо, ошол орозосу бузулат дейт алымдар. Бул жакшы иш эмес, бул мусулманга ылайыктуу бир жакшы иш эмес. Бирок кимдин маниси ошол чыга турган болсо, ошо күндүз күнү атайлап чыгара турган болсо, шахватына бир ойлонуп кетип атайлап бир чыгара турган болсо, орозосу мани чыкса бузулат. Мындай эч кандай талаш тартыш жок. Эми мази себеп орозо бузулбайт. Абу Ханифа рахимахулла, жана имам Шафи рахимахулла, жана Шейхул Ислам рахимахуллалардын пикирине көрө, кишиден мази чыкса орозо бузулбайт. Мази бул аялын кучактаганда, аялын өпкөндө, же бойдок боло турган болсо, азгырылып, шайтанга азгырылып бир балекеттерди ойлоп, анан кичине ылаң-сылаң болуп чыгып кала турган болсо, бул мази чыгуу менен киши рахаттанбайт, бошонбойт. Ошол мази менен орозо бузулбайт экен. Бирок бул орозонун күндүз күнү мындай нерселерден этият болуу керек. Шейх Усеймин рахимахулла ушул мази чыкса орозону бузабы дегенде бул тууралуу бир далилди билбейбиз бузуусу тууралуу деп айткан. Мына ошондуктан анткени орозо шарият көрсөткөн нерселерден тыйылат жана жөн эле бир ибадат бузулуп кете бербейт. Ибадаттын бузулуусу үчүн сөзсүз бир далил керек. Эми орозо туткан киши гусул алса болобу дейт. Гусул алса болот, душка түшсө болот, бассейнге түшсө болот, көлмөгө түшсө болот. Бирок этият шарт оозуна суу кирип кетпөө эмеси менен. Анас радияллаху буга далил бар. Анас радияллаху кээ бирлер айтат, душка түшсө болбойт, бир бассейнге, бир хавузга түшсө болбойт деп айтышат. Буга эч бир далил жок. Анткени алардын кээ бир сөздөр бар, мисалы үчүн ошол кишинин артык тарабынан суу кирип кетет депчи. Жок, андай ал артык тарабынан кандай суу кирсин ал? Ал өтө жакшы жабылган алтар. Ал суу кириш ал акылга төп келбеген нерсе ал тараптан. Бирок ошол гусул алса,
кабызга түссө, ошол чөмүлсө боло берет. Орозонун күндүз күнү бирөө ысып кетти, аябай суу ысык, ошондо чөмүлсө, бирок этият кылуу керек, ооздон суу кирип кетпөө эмеси менен. Эми андан кийин буга далил Анас радияллаху анхунун чоң бир ташы болгон экен, ванна сыяктуу. Чукур болгон, Анас радияллаху анхунун ванна сыяктуу бир чукур болгон ташы бар экен. Ошол ташына, ошол ваннасына, таштан болгон ваннасына сууну толтуруп, ошол орозо абалда ысык күн ысыган убакытта ошонун ичине түшүп өзү отурат экен. Ошол чоң сахаба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен 10 жыл кызмат кылган сахаба. Мына ошол кишинин эгер чөмүлгөндө, анда орозо чөмүлүү менен орозо сынганда, орозо бузулганда, ол киши мындай күндүз күнү чөмүлбөйт болчу. Мына ушул далил. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.